Саламатсыздарбы? Эфирде ой бүгүн. Ой бүгүндүн төрүндө бүгүн публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев агабыз. Саламатсызбы ага? Ошондой эле журналист Элнура Алканова айым. Саламатсызбы? Биз бүгүн иликтөөлөрдүн изи менен деген теманын алкагында сөз кылалык дедик элек. Биз ушул талкууга, ушул теманы талкуулоо үчүн бир канча көптөгөн тиешелүү ушу журналистика тармагына, иликтөөлөргө тиешелүү адамдардын баарына байланыштык. Жалпыга маалым болгондой, ушу Азаттыктын журналисти Али Токтакуновдун Матраимовдордун байлыгы боюнча иликтеген иликтөөсү коомчулукта резонанс жараткан эле. Ошол резонанстын аркасынан, ошол чуунун аркасынан Элнура айымдагы ошол Али мырзанын иликтөөсүнө дагы бир иликтөө жүргүзгөн экен. Ошонун аркасында азыркы учурда ушу Азаттык тарап менен биздин каналдын бир мындай кандай десек келишпестиги, бири-бирине мындай сөз айтуусу болуп атат. Ал Фейсбукта, интернетте болуп атат. Биз ошондон улам Азаттыктан Али мырзаны да чакырдык элек. Ал Али мырза андай Элнура айым менен беттешүүгө, мындай кайым айтышууга өзү каалабагастыгын айтып, келе албастыгын айткан. Андан кийин биз Азаттыктын бардык жетекчилерине, ал жерде иштеген адамдардын баарына кайрылдык. Алар мындай бир чечимге келишкен экен. Ушул маселе боюнча ушу Азаттыкта иштегендердин баары тең башка жактарга мындай информация берип, маалымат берип, кабарлашпай эле туралык деген өздөрүнүн чечимин чыгарышкан экен. Анан андыктан биз Азаттыктын экинчи тарап деп өзүбүз белгилеген боюнча ал тараптан жооп болбой калды. Биз болсо ошол эле Азаттыкта өз учурунда алгылыктуу иштерин иштеп, Эсенбай агабыз көп жылдар кызмат кылды. Азаттыктан тышкары да өзүнүн публистикалары менен журналистика чөйрөсүндө бир жакшы өзүнүн ордун ээлеп, азыр сакалдуу улуу агаларыбыздын улуу мундун үстүнөн ушу журналистика боюнча өзүнүн пикирин, иликтөөлөр боюнча бир кенен бир маек кылып талкууну уланта берелик деп чечтик. Эмесе ушул иликтөөлөрдүн изи менен деген теманын алкагында азырынча Эсенбай агабыз менен Элнура айымдын ортосунда биз болуп чакан талкууну баштай беребиз. Биз адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0312 59 20 70 номуруна чалып, студиябыздын конокторуна суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Алдын ала сурана турган нерсе бир терс ойлордон алысыраак тикелей суроолор болсо, маданияттуураак суроолор менен кайрылышыңыздарды суранабыз. Сөгүнгөн мындай бир жаман сөздөрдөн алысыраак болсок. Эмесе сурообузду сизден баштайлык, Элнура айым. Сиз коомчулукта азыркы күндө ушул шуу жараткан маселе изилдөөнүн үстүнөн кайра иликтөөнүн үстүнөн иликтөө жүргүздүү, эмне үчүн бул болобу, туурамы, туура эмеспи деген тараптарда көз караштар болуп атат. Эмне негиз болду сиздин ушул иликтөөнүн үстүнөн иликтөө жүргүзүп калышыңызга? Бизде кыргыз тилинде негизи баягы факт чек деген сөздү кыргызчага негизи которулган эмес экен. Бул жаңы сөз, жаңы деп журналистикада пайда болгон сөз да негизи. Факт чекти кыргызчага которгондо бул фактыларды текшерүү деп айтсак болот. Бул иликтөө деле эмес. Мен мисалы биринчи күнү эле көргөндө баягы кесиптештер Али Токтакунов ошондой иликтөө жүргүзүп чыгарганда баары сүйүнүп көрүп, ушундай мыкты чыган журналисттер чыгарган деп баары колдогон. Аларга мен дагы катарына кошулам, мен дагы колдоймун. Бирок ал жерде биринчи эмнени байкаса болот, 30 мүнөттүк иликтөөсүндө 3 минута 30 секундасында Кыргызстандан чет өлкөгө которгон документтерди көрсөтүп жатат. Аны дүмүрчөк деп айтты. Анан ал жерде Саймайтинин колу турат. Саймайти которуп жатат, мынакей Осо Абдрасаркылуу деп жатат. Анан кийин акырына эле келгенде 27 минута болгондо экинчи башка кагаздарды көрсөтүп жатат, дагы эле дүмүрчөк деп, бирок алар дүмүрчөк эмес, өзү документтин башында эле жазылып турбайбы? Бул орусча заявление на перевод же түркчө одеме таалыматы деп жазылып турат. Ал запрос, ошо которууга запрос деп коет аны.
Анан ошону дүмүрчөк деп атып эле анын колун карасак ал жерде такыр эле башка кол турбайбы? Анан бир адам бир бизнес бир чөйрөдө анан көп ошондой кагаздар менен иштеп аркыл кагаздарга аркыл кол коебу деген суроо жаратат. Анан бул дал келбестик. Журналист үчүн бул негизи баягы чыгарарда өзүнүн колунда турган документтерин текшериш керек болчу. Ошол колдор кандай бири бирине окшобой такыр башка эки бөлөк кол болуп турганда биринчи проверка фактов ошол детальдарды текшерип редактор факт чек жүргүзүш керек болчу. Ошого көңүл буруп анан мен кичине төмөнүрөөк кичине ошону чукулап карап көрдүм. Караган сөзүңүзгө аралжы ушул иликтөөгө өткөндө Али мырзага да бердим эле ушул суроонучу. Иликтөө азыр мына көпчүлүк айтып атпайбы? Силер акча алдыңар, анан артыңарда бирөө атайын иликтетип атат дегендей сөздөр айтылып атат. Али мырза да жооп берди эле, мен өзүм эле журналистик кызыгууман улам иликтедим депчи. Сиз кандай иликтеп калдыңыз? Өзүңүздүн эле ушул кызыгууңузданбы же биздин артыңыздан дагы биздин директорлордун айтып атпайбы? Дагы деле кайталап жатам. Ал бул жөнөкөй эле проверка фактов. Ошол эле мен бир эле ал көп жада калса бир 2-3 саат убактын кетет аны текшерүүгө. Ошону эмнеге кылган эмес, Анан мен аны кылып баштадым. Кылып баштагандан кийин топ бир дал келебестиктер чыкты. Бир жарым документтери фейк болуп чыкты. Ал подпись америкалык компаниянын аткаруучу директору Адам Стенфилдтики болуп чыкты. Ал компанияны чалдып, тастыктадык. Ал сайтта случайно иликтөө чыккандан кийин чыгып калбадыбы деп дагы анын баарын текшердик. Анан көп дал келгибестик тапкандан кийин анан мен бир жет ойлондум, конечно, бул чыгарыш керекпи, чыгарбаш керекпи, туурабы же туура эмеспи деп. Анан бирок баягы биз иликтөө деген сөздү айтып жатканда биз мындай өтө терең урматташыбыз керек журналистикалык жанрларды. Баягы шектенүү жаралса, ой пикир жаз. Пикир деген колонкалар бар. Колонка жаз. Обзор кыл, суроо коюп кой, бирок иликтөө деп туруп, мынаке деп туруп андай кылбаш керек. Анан бүтүм чыгарып, эме Али мен угуп көрдүм. Ал жерде баягы $700 миллион турама тиешеси бар деп айткан эмес. Ал жерде бул жигит чын айтты. Чынды чын деп колдош керек. Ошондой айтты. Ал мындай орусча айтканда осторожно кылды да. Бирок Азаттыкка тиешелүү проект бар, настоящее время бар. Өзбекстандагы өзбек кызматы бар. Алар такыр эле башкача кылып жазып атпайбы? Раим Матраимов 700 миллионду чыгарып, Кыргызстандан чыгарып кетиптир деген. Ошолорду карабайбы? Эмнеге алар текшербейт? Бунун баары шек жаратат. Бул эмнеге журналистиканын этиканы сактабайт, эмнеге стандарттарды сактабайт, эмнеге ошолорду убагында көрүп, көңүл буруп, кайра эми азыр кечирим сурап коюш бул оңой эле нерсе. Ооба. Элнур айым мындай болуп атат да. Бул жөнөкөй башка тема, башка адамдар жөнүндө сөз болсо да байкалбайт эле. Анан бул жерде Матраимовдор жөнүндө сөз болгон үчүн балким мына өзүңүз деле күбө болуп атасыздар, ушул Матраимовдорду колдоп, бир ошолорду актоого аракет кылып атасыңар дегендей дагы сөз угуп атпайсызбы? Жеке эле сиз эмес, ушу биздин каналга да ошондой сөз айтылып атат дегендей. Ушул жагынан мындай балким эти атасак болот беле, ошону ойлондуңузбу бир аз? Биринчиден бизге Раим миллион деген эле бир жарлык менен ушул иликтөөнүн чуусу басылбай атат да, ушул көбүрөөк менимче көтөрүп атат го дейм да ушул иликтөөнүңүздү. Болбосо башка болсо да сиз эмнеге атка минелерге, ушундай чиновниктерге карата иликтөө жүргүзгөн ордуна журналисттерге карата жүргүзөт. Дал эмне журналисттердин иммунитети барбы? Журналисттерди биз баягы бизде багындай кепилдик бар, бизде негласные правила бар деп бүт баягы Фейсбуктагы серепчилер жазып атпайбы? Ошондоп жазып атышат. Качан бизде, Эсеналар, сиз айттыңыз, бизде ошондой негласный правилалар барбы? Эмне журналисттердин иммунитети барбы? Мен канча атка минерлерге, канча чиновниктерге иликтөө жасап жүргөм. Матраимовго канча иликтөөлөрдү жасаганмын. Ким биринчи сүйлөп мүлктөрүн көрсөткөн? Ким көрсөткөн?
Эмнеге биз бир гана чиновниктерди ката кетиргендерди көрсөтүп бийликтөө жүргүзүп алат экенбиз, а журналисттер ката кетирсе биз ага кылбашыбыз керек экен. Ооба. Бүгүн ушул журналисттик иликтөө боюнча атайын фонд ачылган эле. Анын Айбек Турдалиев мырза жетекчиси, анын курамындагы ошо байкоочу кеңешинин мүчөсү Азамат Тыналиев мырза жана көптөгөн бардык ушу журналистикага тиешеси бар адамдардын баарына кайрылдык. Ушу келип бизге анализ жүргүзүп, ушу журналистика деген эмне, иликтөө деген эмне, ошого кандай баа бересиздер деген суроону берели дегенбиз. Ошол эле суроону Эсенбай сизге узаталык. Мынакей сиз тааныш болдуңуз да, ошо Али мырзанын иликтөөсүн дагы көргөндүрсүз, Элнураныкын да көргөндүрсүз. Анан сиз мындай өзүңүздүн тажрыйбалуу көз карашыңыз менен ушул иликтөөлөргө кандай баа бересиз? Мындай да, мен сен бүгүн телефон чалып айтканыңда ушу чакырган конокторубуз келбей атат, андай мындай дегенде мен карап чыктым өкмөнтүн. Мен мурда ачыгын айтайын, кызыккан эмесмин. Эмнеден жаңжал чыкты андай эмне деп. Анан карап көрдүм, Элнураныкын да карап көрдүм, тиги баланыкын да карап көрдүм. Эми мындай да, биринчи эле маселе жанагындан чыгып атпайбы? Азаттык иликтөө жүргүзсө эмне үчүн Элнурада иликтөө жүргүзөт деп. Жүргүзгөнгө акысы бар да. Ал эч ким эч жерде ага тыюу салган эмес. Бул илимде да чекинг принципи деп коет. Чекинг деген текшерүү. Бул айтып атпайбы, факт чекинг. Ошону эле текшерип көрөт. Анан кийин ар бир өзүн сыйлаган окурман, ким айтпасын, ким жазбасын, ошол фактларды тиги эмнелерди окуганда ичине анализдеп карап көрөт. Бул жери эмнегедир ишенимдүү эмес. Анан андай мындай деп ой жүгүртөт да. Маселен, эгер мага ушу Кимисники ынанымдуу болду? Матраимов беле? Матраимов да. Матраимов. Матраимовдун иши ушунчалык мага кызык болсо, тиги коомго нетип аткан. Мен деле текшерип көрөт болчумун. Анын эч кандай айыбы жок бул жерде. Дүйнөлүк практикада деле көп ал. Маселен, New York Times жазган бир маселени Washington Post же Financial Times өзгөчө мына Иран, Ирак согушунда, ошолордун учурунда, Афганистандагы согуштун учурунда мындай нерселер көп эле болгон. Андыктан ал жагынан айып койгонго болбойт. Мен айтып чыксам, мен айтып атсам, эмне үчүн мен үстүмөн дагы иликтөө жүргүзөт деген болбойт. Журналисттин ишине журналист оюн айта берет. Айтыш керек да. Ынандырбай аткан жерлери болсо, муну ол мындай экен деп айтканга ар кимдин укугу бар. Анын ичинде журналисттин да. Анан эми мен эки эмнени салыштырып көрдүм. Биринчисинде чын эле көп нерселеринде мындай ноғайбыл деп коебу кыргыздар. Күмөндүү жерлери бар да. Мындай эмне коюп, тигандай мындай коюп. Анан ошол $700 миллион, 700 миллион долларды мен ойлодум, бир транш менен которуп кеткен. А көрсө бир нече жылда турбайбы. 7 жылдык. Анан мен ойлодум, мен 7 жылдын ичинде азыр соодагерлер Кытайга күндө миллиондоп каттап атат. Кытайга эмес, башка жактарга, ошол Европа. Анан болуп калышы деле мүмкүн да. Анан кийин эң башкысы, мен Элнуранын сөзүн дагы ырастап коеюн, ал тиги жанагы Азаттыктын баласында ошонун баары ушу Матраимовдор чыгарып кетти деген сөз жок. Аларга тикелей айткан неме жок. Ошонун баарын жанагы ким деп атасыңар? Сайматович, Сяматович. Ошол аркылуу чыгарылыптыр да. Бул жерде эң биринчи маселе ошого жетиш керек болчу. Ошол кишигечи. Ал ким болбосун? Иликтөөнүн эң бардык маалыматтар ошого алып барып такалып атпайбы? Эми ошону ачыш керек болчу да. Ошого алып барып, ошону табыш керек болчу. Бүт мына сенин атыңан которуп турушу сеникиби? Кимдин акчасы? Депчи. Анан жете албай калсачы. Анан ордунан таба албай койдук деп, ордунан таба албай койдуңбу негизги нерсени? Андай нерсени элге жарыя кылганга ашыкпаш керек. Бул бардык өзү мына иликтөө деген бул Марк Твенден башталган.
Марк Твен биринчи ошондо ошо учурунда ошону жазып, анан ошондон бери келет. Эки нерсе бар. Биринчиси, ким сага маалымат берсе, биринчи кезекте иликтөөнү ошонун өзүнөн башташ керек. Эмне үчүн мага ушул маалыматты берип атат? Бул аркылуу эмнени көздөйт? Эмне максатын көздөп атат? Депчи, ошолорду иликтеш керек дегенде, булар ишенсе болобу, болбойбу деп. Анан эми муну турмушта, бу демократия келгенге чейин эле көп көрдүк да. Далыңа таптап, ой, сенден башка бу Кыргызда бир журналист калбады, чындыкты айта турган. Айла жок, сага келдим деп анан алып келип көп нерсени берет. Карасаң барды жайында турат, андай мындай. Анан мындай териштире келсең эле, бу ким өзү? Эмне үчүн мага келди? Эмне үчүн башкага барбайт? Деп эле териштире келсең, же бир ал кезде тоголо каршычы деп койчу. Айылга эмес бүт районго, облуска тынчтык бербеген. Ошондой киши болуп чыгат. Анан азыркыча айтканда фейк. Фейк демал, фейк деп коет, Кыргызда кайбат деп коет. Тоголо каршычылар дечи эмес белек. Ал кезде тоголо каршычылар. Бу кайбат, кабар деп коет, фейк ньюс деп атпайбы. Бу кыргызча айтканда бу кайбат, жалган маалымат деген. Ошондой кылып эле журналистикада мына иликтөөлөр боюнча көп китептер бар. Атайын эмгектер бар. Бул жерде чоң капкан бар. Сагап келип берет. Сен ага ишенип туруп анан ой, шундук турбайбы деп туруп, муну бир уруп салсам, бир дүңк эте түшөм го деп анан. Акырында келип өзүң кармаласың. Сага берген, маалымат берген кишилер жооп бербейт. Ким ошол фактыны жарыя кылса коомчулукка, ошол жооп берет. Акырында келип анан кийин жанагы өзгөчө мына компроматтардын согушунда журналисттердин колу менен чок кармагысы келгендер өтө көп болот. Өтө көп болот. Мына азамат саясатчылар, сен шундуксуң деп сага бир күн алып келип берсе, сен да жарыялап берсең, айтып берсең, алар эмес, сен жооп беришиң керек. Себеби сен аны текшеришиң керек. Бардыгын өзүң тактап, таразалап туруп, анан кийин чыгарышың керек. Антип албадыңбы? Анда жооп бересиң. Бардык жерде эле эреже негизинен мына ушундай. Анан мен дагы бир неме айтып коеюн. Бул эми өтө кычыктуу, анан чоң маселе болуп калбадыбы? Азыр кыргыздар айтат. Жесе да жебесе да бөрүнүн оозу кандуу деп. Азыр эми райым миллион десең эле болду. Аны текшереби, текшербейби, чынбы, чын эмеспи анысына карабай, кокс эле ушундай болуп калып турганда, ой бир туурасын тактап көрөйлүчү десең деле сен ошол жака кошуп кое берет азыр. Бул алган турбайбы? Муну да сатып алган турбайбы? Коомдук пикир деген бир жаман жагы бар. Ал жанагы жазда кирген сел да. Бир нетип койсоң кете берет. Анан журналисттерде мына батышта көп айтат. Өзгөчө ушул фейк менен алек болгон ушулар менен нетип жүргөн. Главное дейт, указать, куда кошка прыгнула дейт. А с кошкой потом публика сама разберется. Агай, бизде байланыш бар, кечирим сурайм, кабыл алалык. Алло. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүздү айтып коюңуз, кайдан чалып атасыз? Сурооңузду бериңиз. Менин атым Максат, Бишкектен чалып аттым эле. Жакшы. Бериңиз. Биринчиден бул чоңгузга ыраазычылык айтып коюн өзүм, аябай жакшы иликтөө кылыптыр. Бир эмес эки сыйра көрүп чыктык. Анан жанагы азаттыктын иликтөөсү менин оюмча мындай шашылыш, чийки жасап алган сыяктуу көрүнөт да. Мындай калп нерселер аз кийин чыгып атат го, ошо фальшивый документтер экен депчи. Сурооңуз барбы? Ошо суроо мындай да, ошо негизи журналистикалык этикада ушул кандай көрүнүш? Ушинтип бирөөнү каралап, бул менин оюмча ошол эме саясий заказбы деп ойлойм да. Анан ошол негизи ошол жана Али деген жигиттики ошо туурабы ошол мындай журналистикалык этикага Кыргызстанды эки жакка бөлүп эметкеничи? Рахмат, оюңуз түшүнүктүү болду, агай. Менин жеке пикирим мындай. Бул бала деле ушу бирөөнүн баягы
бул киши атпай баягы заказын аткарайын деп жазган жок. Анан журналисттер деле көп жаңылат. Иттин этин жесең дагы баягы собака съел деп коет го орустар. Чоң тажрыйбалуу журналисттер деле жаңылып калат. Анан болгону мындай. Жаңылып калдыңбы? Кемчилигиң кеттиби? Аны моюнга алып туура могул жерим туура эмес болуп калыптыр деп койгондон журналисттердин эч кандай аброю, аптарикаты түшүп кетпейт. Мына бир эле окуяны айтайын. Мына Ошто 2010-жыл болгондо, бүт батыштагы гезиттердин баары, журналисттердин баары келип, этнический чистка деп, этникалык тазалоо деп айтып беришти да. Ошонун ичинде азаттыкты айтып берген. Этникалык тазалоо болуп атат деп. Кийин көбү мына Франциядан келген бир журналисттер кечирим сурады. Биз туура эмес болуп калган экен, ошону туура эмес шашылып жазып бердик деп. Анан азаттыктын өзүндө да канча кызылдашып кармашканбыз. Бул туура эмес андай-мындай деп. Анан ошондон кечирим сурап койгондон бул компаниянын дагы, редакциянын дагы, журналисттин дагы кылыгы ишайып калбайт. Кайра тетрисинче ошол өзүнүн жоопкерчилигин сезген, акты ак, караны кара деп тааный билген адам экендигин гана аброй ашырат. Энче ушул эле. Анан эми азыр мында болуп калды да, кичине бирдеме деселе мына тиги Али дедиңер батын? Али Токтакунов деген жигит. Али Токтакунов. Мухаммед Али болчу өзү башында. Али болду. Эми аны деле айтып атат да бирөөлөр. Бул муну Атамбаевтар жаздырган болуш керек. Ошондой деп айтат. Ошолор алып келип берген болуш керек. Далилсиз сүйлөбүш керек. Далил жок да. Далил жок болгондо сүйлөбүш керек андай. Мындайлар. Анан экинчи тарап айтат, жок. Аларга каршы сүйлөп кичине каяша кылгандарды айтат. Буларды мына тигилер сатып алыптыр деп. Эми ушул элдин оозун тыя албайсың. Анан муну тыйыш үчүн бири-бирин менен талашып тартышпай. Дагы телефон чалып бар, агай кабыл алалык. Алло. Кечирим сойм агай. Алло. Күтүп калды. Угуп атабыз. Кайдан чалып атасыз? Аты жөнүңүздү айтыңыз, кайдан чалып атасыз? Мен Чолпон атадан чалып аттым, атым Алмаз. Сурооңузду бериңиз, кыскараак. Мен тиги чоңузга берейин дедим эле ушул суроо. Бериңиз. Карындашым, сизге ушул Матраимовтарга тиешелүү ушул жана азаттыктын иликтөөсүн кайра иликтеп чыкканыңыз, сиз кайра иликтеп чыгууңузга эмне түрткү болду дейм да. Рахмат сурооңузга. Мен бул суроону байла алып баруучу суроо берген болчу. Мен бир ирет дагы кыска кайталап коеюн бул суроого. Бул жерде мындай болуш керек негизи. Бизде Кыргызстанда иликтөөлөр жанры эми башталып атат. Эми журналисттер иликтөө жүргүзүп баштап атат. Эми мындай деңгээлде эми башталып аткан биринчи кадамдарда көп каталар кетет. Мен деле мисалы каталарды кетиришим мүмкүн. Эртең кетиреминби, же бир жылдан кийинби, ким билет. Бирок бул жерде кесиптештер бири-бирине баягы оозуна май салбай айтып туруш керек. Мындай болуп калды, бул жер туура эмес болуп калды деп. Мен айтпаймын азаттык турама баарын туура эмес кылды деп айтпаймын. Азаттык негизи мен видеомдо айтып кеткенмин, белгилегем ал жерде. Бул баягы азаттыктын ак ниети бар, демократические ценности, демократиянын алкагында булар коррупция менен күрөшүү деген алкагында жүргүзгөн бул иликтөө. Эми ар бир адамдын, ар бир атка минерлердин чөнтөгүн чукуганы укугу бар. Бирок маселе башкада. Кантип сен чукулап жатасың? Далил барбы? Далили жок, эмнеге айта беребиз? Эми далил жок. Далил эмнеге табылды ал жерде? Далил ал жерде эми азаттыктын иликтөөсүндө айтылган болчу, баягы мүмкүн бул
2 миллион Турциядан Матраимовдордун фондуна которулган экен. Ошол эле Саймайти деген жигиттен, ал Саймайти болсо 7 жылдын ичинде биздин колубуздагы кагаздарга таянсак 250 миллион Кыргызстандан чыгарып кетиптир деп айтып жатпайбы ал жерде. Ошол демек сөздү айтканда ал жерде айтат. Демек бул жака которуп жатса, булардын связи бар экен, булардын мүмкүн бунун акчасыдыр деп. Бирок ал жерде башка гипотеза болгон жок. Гипотеза бири гана болуп калган. 2-3 гипотеза карап, мындайын карап, анан иликтесе болот эле деп айтып жатам да. Бирок анан кийин ошол документтер 2 миллион Кыргызстанга которулгандар фейк болуп чыгып атат. Фейк болуп чыкканда ошондо ал Саймайтинин тиешеси барбы, жокпу деген дагы суроо пайда болуп жатпайбы? Бирок өзү Матраимовдор тастыктады. Ошол 200 миңди которушкан деп. Официалдуу түрдө укук коргоо органдары дагы аны тастыктады. Аны баарын тастыктагандан кийин эми бул жерде суроо пайда болду. Анын суроону биз ой бүгүндө бир жума мурда суроо койгонбуз. Ушул жерде Искендер Матраимов турганда ага суроо узаткансыз, Азамат мырза, туурабы? Узаткансыз. Ким, спонсор ким, каядан келди ошол акча, кандай максаты менен келди деген суроолор узатылган. Анан азыр болсо жөн эле силер бир тараптуу болуп, Азаттыктын кылган жакшы иштерин жамандап, дейт. Азаттыкты биз жамандаган жокпуз. Мен Алини жамандаган жокмун. Алинин ниети түз деп айтып атамын. Ал көрүнүп турат. Мен антип бир божомолдорго таянып, булар заказ аткарды деп көп айыптап атпайбы? Атамбаев артына турду. Антип айтпаш керек. Мен анда айткан эмесмин. Бир эле жаңылыштыгын белгилегенсиз. Бирок мени менен байланышка чыгып, мен дагы аракет кылдым. Биздин кесиптештер Бешичи каналда да аракет кылышты. Байланышка чыкканда биз биринчи эмнени уктук телефондо? Телефон сүйлөшүүдө силердин буйругуңарды түшүндүк. Кандай өгүттө силер репортаж жасап жатасыңар деген суроо берет. Бул качан бирөөгө чалып маек алып жатсаң, силер материалды кандай өгүттө жасап жатасыңар деген суроо бул нормально. Ошондой суроо береби? Бул азыр сразу ошондой тактиканы баштап биз менен Али мырзанын мурда ушу Чехия мамлекетине барып кыргыз мигранттары боюнча жасаган бир жакшы изилдөөсү болгон. Аны да мен дагы мактаган жайым бар. Анан ар качан ушу жасап келаткандары кээде сиздер айткандай бирде максатына жетет, бирде бир кемчилиги менен жетпей калат. Бул деле азыр ошол катардагы кемчилиги деп эсептегендиктен жана так болбостугуна деле келип чыгып аткан сөз да. Болбосо түпкүлүгүндө ниети ошол иликтөөнүн өзү, иликтөөгө койгон дымагы ошону жасайм дегендин өзү албетте мактоого татырлык. Мен деле карап көрдүм Элнуранын эмнесин. Ал жерде эч кандай тигилерге айыптаган эчтеме жок. Болгону бул жерде айтып атат. Тактоо бизди айыптап жатпайбы? Директору Айзада Касмалиева не деп жазды Facebook'та? Элнура кое турсаң анан ага журналисттик солидардуулук деген. Жок, кое турбайсың. Бул мындай да. Бул болгону айтып атат. Кандай фактыны эмнени жазасың? Так текшерип туруп, анан кийин айтыш керек. Ошол эле сөз болуп атат. Бул иликтөөгө да тиешелүү, жазып аткан кабарыңа да тиешелүү. Бардык деги эле журналист, эмне дебесин, эмне айтпасын, мындай жаңжалдуу бир маселе болсо, аны ар кайсы булактан текшерип туруп аны жазыш керек. Азаттыктын өзүнүн уставында да бар, өзүнүн эрежелеринде да бар. Сөзсүз бир маалыматты эки булактан текшерип туруп жазыш керек деген. Бул бардык эле редакцияларда бар да. Бул дүйнөдө деле ошондой. Бардык жерде ошондой. Анан кийин жанагынтип эгер жанагындай деп айтса, бул азаттык биз айтканды силер эмне үчүн мындай кыласыңар, анан силер бул Матраимовдордун темасы, коррупция темасы азаттыктын менчигиндеги тема эмес. Бир гана азаттык айтсын, жанагы Али дедиңерби? Али айтсын, башкалар унчукпасын деген эмес. Бар, ар ким айтканга укугу бар. Мен принцибин колдойм. Сен журналист болосуңбу, балекет болосуңбу, ким сага бирдеме алып келип берсе, пайгамбар алып келип берсе дагы сен журналист катары чыгарардан бурун текшеришиң керек. Баарын текшерип туруп, өзүң жоопкерчилигин ала тургандай болуп анан элге жарыялаш керек. Анте албайсыңбы? Иликтөө деген андай оор жанрга кирбей эле коюш керек. Анан дагы мен бул кыздын сөзүн колдоп кетейин.
эми ачыгын айтыш керек. Бул журналисттик иликтөө деген, жана баары эле азыр ушу журналист иликтөөчү андай азыр кайсыны карасаң деле ошондой журналист. Иликтөө деген эмне экен? Кандай азабы бар экен? Кандай критерийлери бар экен? Кандай талаптары бар экен? Эч кимиз билбейт. Ачыгын айтканда. Болбосо бу бизде эмес, илгери Советтер Союзунда жок болчу. Анча-мынча бар эле. Мына литературный гезит деген Олег Мороз деген бар эле, өзү жүрүшө эле. Ошону гана пир тутчу. Ой, шумдук андай мындай. Ошондон бери кыргыз журналистикасында бу иликтөө деген эмне экенин так жакшылап алып чыккан эч ким жок. Азыр жаңы эле айтып атат, жаңы эле башталып атат. Агай, кечирим сурайм, дагы байланыш бар. Анан сөздү улайлык. Алло, угуп атабыз. Алло, саламат. Саламатчылык. Ат башыдан чалып атам. Угуп атабыз, жакшы, аты жөнүңүз? Мыктыбек. Угуп атабыз. Мо Элмирага суроо берейин дегем. Элмирабы? Элнура. Элмирага суроо берем дем. Мо кечөөтөн бери жүрүп атпайбы интернетте. Анан сурайын деген буга чейин иш кылганбы же ушу бирөөлөрдүн айтканы менен ушуну кылдыбы? Буга чейин иш кылса жыйынтыгы чыкты беле? Анан жана балам айтып атат, Матраимовдордон акча алды деп интернетте жүрөт дейт. Не болуп атат? Ошону айтып берсин толук. Азыр элдин алдында айтыш керек да мунучу. Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Биз Улум айтты дейтпи? Ул айтып тур, ушу интернетте жүрөт, Матраимовдордон акча алыптыр деп айтып атат эми. Матраимовдор жөнүндө Мен буга жооп берейин эми. Көп эле ошентип алдың деп атышат. Эми себеби эл фактыны божомол менен айырмасын билбейт. Эптеп эле ушинтип айып коюш керек. Жөн эле айып коюш керек. Айыпты коёордун алдында бир факты, далил таап туруп андан кийин койбойсуңарбы деген суроо жаралат. Мен айта кетейин. Алгачкы Матраимовдордун фамилиясын оозуга алган ким? Кайсы журналист? Ким биринчи Матраимовдордун мүлкүн көрсөткөн? Кайсы журналисттер биринчи анын мүлктөрүн көрсөтүп, тартып, дронго тартып, видеого көрсөтүп, документтерин тастыктап, мынаке могул атына жазылган деп документтерди ким көтөргөн? Аны жанагы эле Азаттыкта иштеген Улан Эгизбаев менен Элнура Алканова чыгарган. Биз чыгарып алгачкы мүлктөрдү көрсөткөнбүз. Бирок биз Улан экөөбүз ал жерде демек булар коррупционерлер деген сөз койгон эмеспиз. Биз бир гана таптыкпы мүлктү, кандай үйлөрдө жашайт таптыкпы, биз ошону көрсөтүп, буларды кайсы акчага алган деп суроо койдук. Кайсы? Декларацияга таянып салыштырып көрдүк. Анан айттык. Бул ушул мүлктөрдүн кайсы акчага алынганын бизге же өзү тастыктап берсин, же укук коргоо органдары тастыктап берсин деп суроо койгонбуз. Ушундай болот иликтөө. Жөн эле, бул моундай килтейген үй бар экен, анда коррупционер деген туура эмес. Анан 2018-жылы ким дагы экинчи ирет ким көтөрдү? Ким көтөрдү? Бишкектеги Ферганада мен иштеп атканда Бишкектеги аларчадагы коңушундагы үйүн ким көрсөткөн? Жанагы эле Элнура Алканова көрсөткөн. Анан кийин Улан Эгизбаев менен изилдегениңизди айтып кетиңизчи. Эмнени иликтеп ачтыңыздар эле? Биз ал жерде Оштогу үйүн, Бишкектеги үйүн, Бишкектеги кимдин үйүн жөнүндө сөз кылып атасыз? Биз Матраимовдун үй бүлөсү, себеби ал документ боюнча алардын энесине жазылган болчу. Мен аны так Райым Матраимовдун үйү же Искендер Матраимовдун үйү деп айта албаймын. Себеби документалдуу апасына жазылган. Ошо апасына жазылган мүлктөрдү биз таап көрсөтүп ушундай суроолорду койгонбуз. Анан акыры ким президенттин алдында ким качан могул мүлктөр текшерилет, качан иш козголот, качан булардын кандай булактардан табылган акчалар текшерилет деп бул мүлктөрдү бирин артынан бирин иреттеп, эсептеп перечислять эткен ким? Ошол Фейсбукта отурган, мени критикага алган ошол диван эксперттерби, же менминби? Же башка журналисттер кылдыбы? Вот суроо. Анан эми эле мени акча алды деп ушинтип айып коюшат. Каяктан сиз эми
сиздер ошол учурда Матраимовдорду иликтеп үйүнө чейин ошту бар кыдырып жүргөн экенсиздер. Анан Али мырза деле ошол эле Матраимовдорду изилдеп келатат. Анан иликтөөңүздөр эмне жеринен кагылышып калып атат деген сөз. Биз негизи Азаттык менен кагышпашыбыз керек болчу. Бизди кагыштырып жатышат. Бизди кагыштырган мүмкүн башка бир кызыкчылыктары бар адамдар кагыштырып жаткандыр. Мен кагышкым келбейт эч качан журналисттер менен. Бирок ката бар жерге айтуу керек. Мен ооба, элге жакпады. Бирок качан журналист элдин ою менен ойлонуп иш кылса, ошол журналист болобу анан. Элге жагыныш үчүн иш кылса. Сөздү жарнамалык тынуудан улайлык. Ушул Элнур айымдын бүгүнкү иликтөөнүсүнөн жазаган иликтөөсү үчүн ушул Facebook баракчаларда, сайттарда, интернетте чоң талкуу болгондуктан биз талкууга жана эки тараптуу кылып чыгарып жүрбөйбүз. Анан кийин бүгүн ойлогонбуз, ошо Элнураны редактору менен, Алины өзүнүн редактору менен кылып, анан бир ачыкка чыгарып, анан ортодо ушу алып баруучуну да бир эмени ойлоп таптык. Мирбек Айтикеев деген апрелдеги ушу Чакмак деген керсөтүн алып барат ушуну. Анан ал мырза да бүгүн чакырып аткан. Анан аны чакырып кел, сен алып бар. Өзүбүздүкү болбосун, мындай кылып ушундай форматта бир калыстык үчүн да чыгаралчы деп. Биз эми бир бетке эле жанагындай силер өкмөттүн каналысыңар, анан Матраимовдордон акча алдыңар, Матраимов деген нерселер мындай бир көлөкө түшүрөт экен баары бир делечи. Анан ушул жагынан алганда журналисттер бири-бирине журналисттик солидардуулук, журналисттик этика, журналисттик бири-бирине жасаган бир рашкерлик деген нерселер бар да. Анан ушул дээрлик сакталбай калды. Азыр бүт эле хайп, чала-була бир нерсени көтөрүп алып эле кыйкырышмай, анан мындай жылдырып акырын суроону берип, талкуулап, маанилүү сөздү элге угузалы дегенди дагы түшүнүшпөйт. Сен эмне бул суроону бербейсиң? Тергөөчү менен журналисттин айырмасы бар да. Тергөөчү берчү суроо башка, журналист башка суроо берчү дегендей. Анан биз талкуунун маанисин ачыш үчүн деп сизди мына кененирээк сөз берип атпайбызбы? Муна сиздин сөзүңүзгө байкасак, Элнуранын иликтөөсүн колдоп аткандайсыз да. Анан сиз дагы илинип аткан жоксузбу Матраимовдордун акчасына? Эми Матраимовдорду мен колдоп жатпайсызбы? Матраимовдорду мүмкүн сизге сиз дагы алып койгон жок белең. Айтат, ошон үчүн бүгүн көп ошон үчүн чочулап келбей койду го, берге чыгып мындай деп койсо. Эмнегедир ушул темадан баары качышты? Менимче, мен мындай деп айтат элем да, мага койсо Матраимовдорду сковородкага салып кууруу жасын. Иә?
эгер күнөөсү болгон болсо, чын эле ошентип жеп атса, талап атса, андай мындай кылып атса, жооп берсин. Бирок мындай да, бизде бир жаман нерсе бар. Коомдук пикир, анан кийин жана айтып атпайм, мына социалдык не деп коесуң? Тармактар. Аларды таптакыр коомдук пикир деп эсептебеш керек. Америкалыктардын изилдөөлөрү бар. Ошондой нерселерде жалаң, эми кечирип койгула, көк мээлер отурат дейт. Алар менен айтышып кереги жок дейт. Анан ал коомдук пикир эмес. Коомдук пикир деген эмне? Ал мына мен эстетип коем, мына 37-жылдары, биздин эң мыкты деген Касым Тыныстанов болуп, Төрөкул Айтматов тигилердин бүт барын ушу коомдук пикир түбүнө жеткен. Репрессия ошонун аркасынан. Ошол кезде гезиттерди карап көрсөңөр, баланча деген байдын тукуму атылсын, камалсын деп. Ошентип жазышкан. Анан ошолорду камашкан. Эшек минип Японияга барып тур, бу япондордун тынчысы экен деп, мына ат башыдан. Ошол жерден кармап келип, мына Бишкекте ошол аргумент менен тергеген. Коомдук пикир ошол. Бирөө жазган. Бирок азыр ошо коомдук пикир деп өкмөтүбүз эсептешип атат, бийлик эсептешип атат, ошо Facebook менен депутаттарыбыз деле эсептешип калды. Коомдук пикир өтө катуу жаңылат. Мындай учурларда. Коомдук пикирге таянганда, ошонун ичинде туурасын тагы мына ким Элнур айтып аткандай бир далилге, негизге таянган нерселерди гана алыш керек. Азыр эми мына жапсарда жатып алып жана үйкүгө окшоп, тигилерди астан деп не коркутат го. Атын айтпайт. Балекет бастанча, бул буяка сатылган, бул билебиз, бул түкүнчө. Ошол коомдук пикирби? Ал коомдук пикир эмес. Эгер болсо, ошончолук эле кыйын болсо, аты жөнүн айтып, кармашам десең, мында ачык чыгып, мен сага макул эмесмин. Сен мында антпейт. Анан ошонун баарын бизде жаңылыш түрдө коомдук пикир деп эсептелет. Коомдук пикир деген баардан мурда акылдуу болуш керек. Джордж Вашингтон деген мына биринчи президентчи кызматынан кетип жатып, өзүнүн жанагы эмнелерин бүт чакырып алып айтыптыр. Коомдук элге таянган жакшы, бирок ошол коомдук пикир билимге болуш керек. Башкача айтканда, просвещенный болуш керек. Ошону гана эске алгыла деп. Кезекте күтүп калды кечке. Алло, күтүп атабыз сизди. Чалыңыз, айтыңыз сөзүңүздү. Алло. Да, угуп атабыз. Сүйлөй берелби? Сүйлөңүз, кайдан чалып атасыз? Аты жөнүңүз ким? Бишкектен чалып атам, атым Мырза. Мен ушул Элнурага бир чети баягы как журналист катары ыраазычылык билдирип кетем. Буга чейинки көптөгөн биз баягы изилдөөлөрүн көргөнбүз, аягына чыгарган. Элнурага бир суроо да. Ушул жерде эми бүгүнкү күндө ким тарап чындык болуп атат? Азаттык тараппы же сиз тараппы? Мунун жыйынтыгы эмне болот? Эми бул жерде коомго бир аябай жаман терс маанидеги бир эмени жаратып салды да, тиги азаттыктыкы. Сиз тарап ошону ачыктап бердиңиз. Эми сиздики туура ал баягы жок документтерди сиз тактап көрсөттүңүз. Эми ушунун жыйынтыгы эмне болот деген бизде бир ой бар да. Анан азыр алар бир тараптуу каралады. Мисалы үчүн ошол акчанын баарын бир адамга жабыштырды. Бул менимче журналистикада бул туура эмес. Далили жок, жанатан бери сиз айтып атасыз, биз көрүп атабыз. Бул далили жок, сүйлөбөш керек деген бул туура. Бүгүнкү күндө далили жок эле бир жамандап баягы саман күйдү десе Самарканд күйдү болуп социалдык тармактарга өтө жаман таасирин берип атат да. Сиз журналистсизби? Журналист катары сизге дагы ушул оорураак тийип атса керек. Кайда иштейсиз? Биз шаарда мен жеке менчикемеде иштейбиз да. Жакшы. Рахмат сурооңузга. Сиз жооп бересизби? Жыйынтыгы кандай болот дейби? Бунун жыйынтыгы кандай чыгышы ал мен жеке пикиримден карабайт да, андан зависит этпейт. Кандай болот жыйынтыгы? Негизи мындай болуш керек деп ойлодум мен. Баягы чиновниктерге, депутаттарга иликтөө жүргүзүп, алардын бирдемки мүлктөрүн табып, чыгарып, анан баягы элдин астында
герой деген атка коонуп, эл сени жактырып, сени бөпөлөктөп, мындай абдан сонун нерсе да бул. Абдан мындай адам жыргайт, анан кийин көзү кээ көзү май басып кетет мисалы. Бирок ошондой андай нерселерди мен деле көргөнмүн. Мен деле бир гана Матраев эмес, канча деген мен чиновниктердин артынан түшүп, аларды иликтеп, канчасы түрмөгө кетип жүрөт, канча иш козголгон. Бирок азыр маселе мындай болуп туруп калды. Бул жерде мен жанагы ошол мени жактырган, ошол аудиторияны угуп, ошолорго жаккан маалыматты берип, бир гана ушул биз жек көргөн коррупционер деп мындай биз шектейбиз да аларды, ошенткендерди гана иликтейлиби же эми биз өзүбүз дагы ката кетирип жатпайбызбы? Биз аябай чоң деңгээлдеги, чоң ири ММК Азаттык ката кетирип жатат. Ката кетирип жатканда биз журналисттер көрүп туруп көз жумсак, биздин эртеңки биздин чындык деген сөзүбүзгө, биздин эртеңки биздин макалаларыбызга ким ишенет анда? Кийинки чалууну кабыл алып, алло. Алло, угуп атабыз. Алло. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Кайдан чалып атасыз? Кимсиз? Мен Жалал абадынан чалып аттым эле. Жакшы угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Мына журналист кызыма суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Жалал абаддан чалып атам. Мынагы кызыңыз өзү мен эмени иликтедим дейт, көрсөттүм дейт, өзүм айтып атпайбы? Ошончо акча болбосо, ошончо тамды зданяларды эмелерин көрдүк. Ал каяктан уурдабаза каяктан ошончо акча мен өмүр бою иштеп эки балам. Оюңуз түшүнүктүү. Матраимовдордун акчасы канчалык таза деген сөздү эле берип атат да. Суроо ишенесизби? Канча изилдептирсиз, канчалык таза деген суроо аны мындай журналисттер мен табам, мен буну иликтейм деп мынтип кепилдик берүүдөн баш тартыш керек, андан коркуш керек. Сен кепилдик бере аласың. Сен кантип кыла аламбы, жетемби түйүнө, жете албаймы деген сен кепилдик бере аласың. Кантип? ГКМБД, МВДда иштеген иликтөөчүлөр, следовательдер, тергөөчүлөр деген. Тергөөчүлөр мисалы кепилдик бере албай атканда сен журналист болуп, анчалык алар ээлик кылган инструменттериң жок, сен кантип сен элдин астында кепилдик бере аласың. Бирок кепилдик бериш керек. Булардын булактары каяктан келген, акчалары каяктан түшүп жатат, каяктан деген суроого теманы улантып, иликтөө жүргүзүш керек. Аракет кылыш керек деген кепилдик бериш керек. Ошондой сөз бериш керек. Бирок мен бул киши точно мен билем, бул уру, мен аны далилдейм деген бул журналист эмес. Бул журналист. Андай адамга эч качан ишенбеш керек. Мындай да. Бул айтып атпайбы? Каяктан урдап алган. Ооба. Ал каяктан урдап алганын аныкташ ал мынабу бизде прокуратура деген бар, сот деген бар, милиция деген бар, Атайын органдар. Атайын ошолордун жумушу. Анан кийин сот келип, бардыгын алып келип неткенден кийин сот айтат. Ушул чын эле уурдап алыптыр деп. Ошондон кийин уурдап алган деп. Анан бу журналисттер анын жанында турбаса. Анан мынабу суроо берип аткан киши дагы ошол туура эмес түшүнүп атат да. Ушун мен мынча балам бар эле, анан мынтип атам, анан мен деле ошентип айтат элем. Бу каяктан тапкан. Бирок ал журналистке бериле турган суроо эмес. Ал жанында турбаса, колунан кармап албаса, аны кантип айтат? Божомолун гана айтышы мүмкүн. Анан бизде ушундай болуп калбадыбы? Азыр Божомолун, Додомолун тиги кадимки эле далил катары айтып атпайбы? Далил мына эл айтып атат, тигинди айтып атат, баштанчы айтып атат. Ал далил эмес. Ал деген журналистиканын дагы башка тармактардагы эч кимдин андайга мисалы ушул эле иликтөөдө жана $700 миллион деген бул иликтөөнүн өзүнүн мүнөзүнө жараша айтылганы менен бирок элге алды, ошол акчаны жешкен дегенде эмес, тарап сыйып кетти. Эми ушундай да. Мен жана айтпадымбы, жанагы мышы кая кыргыткан ошо жак көрсөтүп коюш керек, анан өзү билет. Ар ким өзүнө байланыштуу, өзү кандай ойлосо ошондой жыйынтык чыгарып алат да. Анан журналисттер андай жасабаш керек.
андай жасабаш керек. Мин колуңда жанагындай фактылар турса дагы ошонун баарын сен текшерип чыгып, анығына өзүңгө өзүң жеткенде гана айтыш керек. Бул мындай, бул андай. Болбосо айтпашың керек. Бир байланышты кабыл алып, ушу соңкусу болсун. Алло. Алло, угуп атабыз. Алло. Угуп атабыз, сүйлөңүз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кимсиз, кайдан чалып атасыз? Бишкек шаарынан чалып атам. Атыңыз? Суроо мындай эле, ушу Али деген журналист бала чет өлкөдө жашап келиптир. Анан бияка келип эле фактысыз маалыматты чогултуп, ошонун баарын иликтөөгө чыгарып, анан фейк информацияны жөнөтүптүр да, таратты. Ошол эми мыйзам астында жооп береби? Рахмат сурооңузга. Эми аны мындай учурда чын эле кандай болот десем ага? Мындай жоопкерчилик эмнеге? Мен бир мисал айтайын, ошол Америкада мына Ирандагы, Афганистанда жана Пентагондун бир афералары жөнүндө бир фрилансер келин жазып, Вашингтон Постко деген бир жака чыгарып берген. Анан Пентагон сотко берип кадимкиде. Анан сотко барганда тиги каяктан алдың бул маалыматты десе, мен айтпаймын. Ачпайм деп. Бирок эреже боюнча бүт дүйнөдө сот талап кылганда, кимден алгансың, пайгамбардан алгансыңбы, башкасынан алгансың, бар ачышың керек, айтышың керек да. Анан ал судья мынтип айтты. Же Пентагондон берген жанагы источниктерди, булактарыңды айтасың, ар бирин, же болбосо түрмөгө барасың деп. А тиги айтты, мен түрмөгө барам деди. Себеби эгер мен алардын баарын айтып койсом, экинчи мага эч ким ишенбейт, ондай маалыматтарды бербей калат депчи. Андан көрө мен 6 ай ушу түрмөдө жатып чыкканым жакшы деп. Эми бул ар кимдин өзүнүн позициясына жараша болот. Анан мунун арты кандай чечилиш керек деп атпайбы? Эми бул жерде эки тарапты тең ортодо ойноп аткан жана бирөөнүн колу менен чок кармагысы келгендердин оюнчугуна айлантпаш керек. Кантип өткөндө өзүңөр айттыңар, мына Матыраевдер агасыбы жана инисиби? Бизге келген агасы, депутат. Ошол мен аны да көрдүм, тиги неден кайталап таап. Айтып атпай, мен алып барам, сен убада бериптирсиң. Анан жанагы Азаттык бирге барып мына көрсөтөм. Көрсөтпөйбү? Жанагы кишини таап берсин. Ким ал? Бардык документтерди алдыга чыгарсын. Көрсөтөм деден анан кече менин Элнуранын несинен угуп калдым. Кыргызчасында бар экен, Жана звонок этсе, менин колум тийбей атат, анан мындан өткөн ал башка эмне иши бар? Азыр ушинтип кызуучу болуп атса, келип көрсөтүп айтып берсин. Бул мындай болот деп. Башкача айтканда, ошолор колунда болгон бардык фактылар менен эки тарапка тең жардам берсин. Ой, мына муундай деп. Анан кийин кайсынысы чын, кайсынысы калп, анан иргеп ортого алып чыгып, анан бир неч керек да. Болбосо, силерди азыр алар көбү кайраштырып коюп, ушинтип отура берет. Азаттыктыкы чын бекен же бул 5-канал сатылып кетти. Ошол жаман жагы ошол болуп атат да. Журналисттер бири-бирибиз менен айтышып эле, бири-бирибиз менен атыбызды булгаганга өтүп калган кырдаал болуп атат. Бизде андай маданият жок. Ал журналисттердин тилектештиги андай. Билеп кетсем, мен мисалы сөз талашып эч ким мени уруша элек мен. Мен Азаттык менен деле уруша турган андай оюм жок. Мен Али менен уруша турган антип неме. Мен бир дагы айып кое элекмин. Айып койбоймун да. Сиз азыр айтып жатасыз, эми баягы источнигин ачпаса даже түрмөгө кетип калыш керек деп. Мен бул жерде менин оюмча Алини андай жакка алып барууга туура эмес. Если эртең Алиге мага окшоп иш козгоп, банктык сырларын сен ачтың деп иш козгой турган болсо, бийлик мисалы, мен Алини колдоп чыгам. Себеби андай нерсе мен өзүмдүн башымдан өтүп аткан. Өзүм башымдан өткөн. Колдоп чыгам. Себеби журналист маалымат издеп чыгарган укугу бар. Бирок бир эле маселе, бул жерде бир туура эместик болуп кетти. Бул баягы профессионалдык ошибка болуп калды.
ошибка профессионалдык текшербей ошол документ подлинникпи этот нукурабы оригиналбы же подделкабы деп. Мен макул эмесмин. Сен ким болбойсуң? Да кайталап айтайын, пайгамбар болосуң го, бирөөгө андаймында күнөө койдуңбу? Элге, коомго жарыялап, ошонун үчүн жооп беришиң керек. Туура эмес болсо, туура эмес деп. А мен айтып аткан жерим жок, алыны эртең судьяга чакырып же муну айт, же буга бар деп. Бул принцип ошондой. Же ошол сага берген ишенимдүү булактарды сатпайм десең, тияка барасың. Болбосо сотко келгенде бардык жерде журналист каяктан алган, эмне кылган, ошого чейин ачык айтыш керек. Ага чейин айтпай койгонго, жашырганга укугу бар. Бирок сот талап кылса, ачасың. Ачпайсыңбы? Анда сот өзүнүн тиянагын чыгарат. Мен ушуну гана айтайын деп. Журналисттик тилектештик деп айтып атпайбызбы? Биз буга чейин дагы Идрис Исаковдун жана Атамбаевдин оштогу байлыгын айтып чыкканы боюнча дагы 50 миллион сомго долларга бере коюп, анан кайра журналисттик тилектештик деп кайра эле журналисттер колдоп чыгып, ал соттон кайрып алды. Балким журналисттерге ошондой тилектештик керек же кереги жок деген дагы суроо ачык бойдон калып калды. Тилектеш болуш керек, бирок ката кетиргенде ката кетирдиң деген дагы айтуу керек. Ал дагы керек, экинчиси дагы керек, биринчиси дагы керек. Биз коррупция менен күрөшүп аткан коомдун журналисттери катары, өкүлдөрү катары биз албетте иликтөөлөрдүн боло беришин каалайбыз. Тек гана иликтөөлөр өзүнүн талабына жооп бергидей так, ынанымдуу болсо деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.